Спокойно кетебиз уже. Баткен облустук гимназия жатак мектебинин сыймыктуу бүтүрүүчүсү, шахмат жана математика предмети боюнча шаардык жана облустук олимпиаданын жеңүүчүсү Зайнедин кызы Элиза 223 упай менен алтын сертификатка ээ болду. Буюрса, Ала Тоо университетине, менеджмент факультетине тапшырган жатамын. Жерти тестине мен жарым жылдан бери даярданып келемин. Ар кандай китептерден, анан мектепте үйрөткөн билими боюнча жана мугалимдердин жардамы менен ушул золотой сертификаттын ээси болдум. Актилек Шакенов дагы алтын сертификаттын ээси. Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Кут билим окуу тарбия борборунун бүтүрүүчүсү. Жалпы тестирлөөдө ийгилик жаратууда ал дээрлик 1 жыл убакыт даярданган. Эми минтип мыкты делген университеттердин бирине медицина факультетине тапшырып койгонго жетишти. Дүйнөлүк деңгээлдеги врачтардан болгон келет. Кыргызстанда эле ошондой даярлайт экен. Мисалы, Германиянын авторитети медицинада аябай чоң да. Мисалы, Германияга барып кылынбаган операциялар Германиядан калат. Мен кыялым ошо кылынбаган операциялар Кыргызстанда кылынса экен дейм. 224 балл менен алтын сертификаттын ээси болгон Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Барскон айылынын Эшмамбет Кендирбаев орто мектебин аяктап жаткан Алимбек Токтогазиев дагы бар. Ал айылдагы жөнөкөй орто мектепте окуп, мыкты ийгилик жарата алды. Башында күтүп жаткан, бирок канчалык убакыт жакындаган сайын мынча бала чыкты деген сайын мен ичимде жүрөктө башкача боло баштаганмын. Бирок результат чыккандан кийин кичине 1-2 мүнөткө башкача таң калыштуу состоянияга түшүп калгам. Аларча мамлекеттик резиденциясында жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку упай топтоп алтын сертификатка ээ болгондор чогулду. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөгө өлкө аймагынан жалпы 51181 бүтүрүүчү катышып, алардын 7-си президенттин алкышына ээ болду. Өлкө башчы аларга кандай гана кесиптин ээси болбосун, мамлекеттин келечеги үчүн туура адистикти тандоону каалады. Гимназия окуу тарбиялык комплексинин бүтүрүүчүсү. Президент Садыр Жапаров жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай топтогон орто мектептер менен лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификат тапшырып, мектепти ийгиликтүү бүтүшү менен куттуктап, элибиздин эң негизги байлыгы бул чыгармачыл, илимдүү, интеллектиси жогору, коомго пайдалуу жаштарды тарбиялоо деп баса белгиледи. Биздин улутубуздун эң негизги байлыгы бул чыгармачыл, илимдүү, интеллектиси жогору, коомго пайдалуу жаштарды тарбиялоо. Силерди жеңишке таптап, ишеним арткан, коомубуздун татыктуу жарандарын тарбиялап өстүргөн ата-энелерге жана мугалимдерге өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Мен сиздер менен сыймыктанам жана ар бириңиздер сүйүктүү кесипке ээ болуп, өз тармагыңыздарда мыкты адис болуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошоруңарга бекем ишенем. Учурда өлкөдө билим берүү системасына комплекстүү чаралар көрүлүп, бул багытта бир катар олуттуу иштер аткарылып жатат. Быйылкы тестирлөөдүн көрсөткүчү дагы соңку 2 жылга салыштырганда жогору болду. Өлкө башчынын колунан алтын сертификат алган 57 бүтүрүүчү 221 балдан 235ке чейин упай топтогондор. Эми алар өлкөнүн каалаган жогорку окуу жайына сынаксыз кирип, бекер окууга мүмкүнчүлүк алышты. Өзүм билген эмесмин, ошондой болгонун мага абдан сүйүнүп атам. Аябай кубанычтамын, анткени бул бүгүнкү күнгө аябай даярданганмын. Сказать спасибо родителям, школе, учителям за... Мы к этому празднику, можно сказать, готовились 11 лет. Алысты көрө билген адам гана алдыдагы максаттарына терең билим алуу менен гана жетерин азыртан аңдап билип, ага жетүүгө талпынат. Мамлекет башчынын алкышына ээ болгондордун көбү IT тармагын тандап алгандар. Алар бул кесип ээлери болуш үчүн жогорку окуу жайларга дагы тапшырып коюшкан. Муну менен катар дарыгер болом дегендер дагы арбын. Пандемия мынакей билим берүү тармагына ошол эле бардык тармактарга өзүнүн таасирин тийгизди. Бирок баса белгилеп кетким келет, салыштырмалуу өткөн жылга карата бул жылдын сапаты жаман эмес. Жалпы республика тест ийгиликтүү өттү. Мамлекет башчы билим алууга болгон үмүт тилегиңер орундалып, аракетиңер арбып, арышыңар кеңейсин. Келечекке жол чаап берген мектебиңерден алган билимиңер мындан аркы окууңарга бекем пайдалуу болуп, андан ары ата журтуңарга пайда алып келишин тилейм деп сөзүн жыйынтыктады. Ааламдагы эң кымбат ресурс бул адам акылы, билими. Билим берүү тармагындагы инвестициялар экономикалык адилеттикти өнүктүрүүдөн, жакырчылыкты кыскартуудан,
толук кандуу заманбап саясий системаны иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон интеллигенцияны калыптандырууга чейинки ар кандай социалдык таасирлерди камтыйт. Кайсы гана мамлекет болбосун, өлкөнүн келечеги бул таланттуу жаштар, башкача айтканда сиздер кымбаттуу. Сиздерге биринчиден бекем ден соолук каалайм, улам жаңы бийиктиктерди багындыра бериңиздер. Мектепте окуган жылдардын жыйынтыгын чыгарып, билимиңерди тереңдетип, жаңы багыт алганы турасыңар, жолуңар байсалдуу болсун, келечегиңердин кең, эгемендүү Кыргызстандын бактылуу жаштарынан болушуңарга тилектешмин. Турмуш жолунда кандай гана бийиктиктерди багындырбагыла, силердин бар байлыгыңар туулган жериңер менен кыргыз элиңер экенин эсиңерден эч качан чыгарбаңыздар. Дайыма мамлекетиңиздерге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Өлкө боюнча эң алдыңкы окуучулардын катарын толуктаган бүтүрүүчүлөр ийгилик, аракет жана ишенимдин арты менен жаратмандыкты көрсөтүштү. Билимдүү жаштар өлкөбүздүн бүгүнү, эртеңи жана келечеги. Сүйүн Айтагаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.